Саламатсыздарбы? Урматтуу кыргызстандыктар. Мына жерде мынау кичинекей жаш бала ойноп отурат да, мына көйнөктөрдү көрдүңүздөрбү? Ушул эркек көйнөк. Аябай сонун көрүнөт, жакшынакай чырайлуу көрүнөт, мындай болупчу. Анан кийин коробкасын көрсөңүздөр, аябай сонун коробкалар мындай. Мында турат. Азыр сиздерге коробканы ачып көрсөтөбүз. Мынакей, мынау кичинекей бала, 2 жашар бала ачып көрүп атат да, мынакей. Көрдүңөрбү? Аябай сонун көрүнөт экен. Ушу коробканы бузабыз. Базарда иштеп аткандар жакшылап көрүп алгыла. Кече биз кыз узатуу тоюн кылганбыз. Мына ушундай көйнөктөр келди да. Мына балага өлчөсөңөр, курсагындагы жаппайт да, мынакей. Бейши. Мынакей. Могу көйнөктөрдү карагыла, мына. Мондай коробкаларды карасаңар, аябай сонун коробкалар, мына коробкалары. Ичи ушундай. Базардагы иштеп аткандар Кудайдан корккула. Ушуну деле силер ушу эл аркылуу байып атасыңар, ошо жерден нан таап жеп атасыңар. Ошо базардан үй бүлөңөрдү багып атасыңар, бирок уялгыла да ушуну саткандан. Эми муну кандай неме менен алып келди, мына. Топчулары болсо килейленген чыгат бул. Мындай болупчу, мынайтип килейленген. Мына көйнөк өзү деле килейленген да, мынайтипчи. Мынакей. Эми ушуну эгер группалар болсо таратып койгула. Буну деле кандай үмүт менен барып алып атышат, ушу тойго барсак ошол адамга кийгизип коелу же болбосо ошо подарка кылалы деп алып атышат да. Бирок муну келгенде мындай болуп атат. Мына 8-9 көйнөк ушундай экен. Тартпай эле коеюн дедим эле, көп болгонунан мен тартып атам да. Мынакей. Бул жаш балага кийгизип коеюн десең да болбойт да, мынакей. Эптеп эле бир бала кылып тигип койгон, мынакей. Ушул эгер базардагылар жакшылап ойлонуп, базардан тойго келе турган инсандар, сиздер дагы карап алыңыздар, акчаңыздарга күйбөңүздөр, сиздер дагы мээнет кылып акча таап атасыздар. Ошон үчүн ушуну мен группага салам азыр. Бүт коробкадагы Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр.